Матраимовдун кылмыш иши кыскартылды. Ал эркиндикте айыл өкмөттү басып алган аялдар өзүлөрүн өлтүрөбүз деп коркутушкан, мамлекетке чыккынчылык кылды деп кармалган экинчи адамдын ким экени айтылды. Саламатсыздарбы? Айтмакчы программасы назарыңыздарда. Студияда кызматта Айпери Шенкулова. Матраимовдун кылмыш иши кыскартылды. Ал эркиндикте бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орунбасары Райымбек Матраимовго козголгон кылмыш иши кыскартылды. Бул тууралуу УКМКнын маалымат кызматы кабарлады. УКМК сотко чейинки өндүрүштү баштоого Матраимовдун Дубай Эмиратындагы кымбат мүлкү бар экендиги боюнча Азаттык медиа мекемесинин журналисттик иликтөөсүнүн материалдары негиз болгонун белгилеген. Азаттык OCCRP жана Клооп биргелешип жүргүзгөн буга чейинки иликтөөлөрдө анын кымбат мүлкүн аныктоо үчүн тергөө кызматы Матраимовдун жана анын үй бүлө мүчөлөрүнүн чет өлкөлөрдө кандайдыр бир мүлктөрүнүн болушу тууралуу КМШ, Европа өлкөлөрүнүн, Кытай, Туркия жана Дубай Эмиратынын компетенттүү органдарына тиешелүү өтүнүштү жөнөткөн. Бирок аталган мамлекеттин органдарынын расмий документтерине ылайык Матраимов жана анын үй бүлө мүчөлөрүнүн кыймылдуу жана кыймылсыз мүлктөрү жок болуп чыкты, деп жазылат билдирмеде. Атайын орган журналисттердин материалдарында келтирилген жүйөлөр ырасталбаганын, тергөөгө далилдер табылбагандыгын айткан. Ошондой эле Матраимов жана анын үй бүлө мүчөлөрү Кыргызстандан сырткары башка өлкөлөрдөн ар кандай кыймылсыз мүлктү сатып алуу фактылары тастыкталбаганы кошумчаланган. Буга байланыштуу колдонуудагы жазык процесстик мыйзамдарынын талаптарын эске алуу менен Райымбек Матраимовго карата козголгон кылмыш иши токтотулуп, камакка алуу түрүндөгү баш коргоо чарасы жокко чыгарылды деп айтылат маалыматта. Матраимов өз ыктыяры менен 20 миллион сомдон ашык каражатка бааланган жалпы аянты 232,3 метр квадраттык батирин мамлекеттин бюджетине өткөрүп бергени айтылды. Айыл өкмөттү басып алган аялдар өзүлөрүн өлтүрөбүз деп коркутушкан. Айыл өкмөт башчысынын айтымында талап коюп келген аялдар бензинден тышкары газ баллондорду дагы көтөрө келишкен. Чүйдөгү пригородная айыл өкмөтүнүн башчысы имаратты басып алуу үчүн аялдар эртең мененки саат 5:00 чамасында келгенин айтты. Саат 5-те кароолчу эшиктин алдын тазалап жатканда имараттын жанына ондой аял келген экен. Ал эч жакка кеткен эмес, аялдар өзүлөрү кирип келген. Азыр кароолчу түшүнүк кат жазып жатат. Аялдардын колунда бензин куюлган бөтөлкөлөр болгон. Ошондой эле газ баллондорду дагы ала келишиптир. Алар кредитти жоюп салууну талап кылышууда. Бизге азыр чоңдор келип, биздин кредиттер чечип берсин. Мындан ары кредит деген жоюлсун, кредит жоюлсун, кредиттер жоюлсун, кредит жоюлсун. Бирок бул биздин маселе эмес, деди айыл өкмөт башчысы. Это не мое дело. Эске салсак, Чүйдүн бул айылында аялдардын тобу айыл өкмөтүн басып алып, талаптарын коюшкан. Окуя болгон жерге Чүй облусунун жана Аламүйдүн милициясынын жетекчилиги барып, жергиликтүү бийлик менен аялдарга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатат. Мамлекетке чыккынчылык кылды деп кармалган экинчи адамдын ким экени айтылды. 1-Май райондук соттун маалымат кызматы саясий серепчи Марат Казакбаев менен кармалган экинчи адам Марат Токтоочеков экенин тастыктап, баш коргоо чарасы тандалганын кабарлады. Соттун чечими менен Токтоочеков 2021 жылдын 13 июнуна чейин камакта болот. Ал эми Казакбаевди 14 июнга чейин камакта калтыруу чечими чыккан. Уверен, что это он? Да. Абсолютно? Не знаю. Не знаешь, уверен ли ты? Не знаю, что значит абсолютно. Жергиликтүү маалымдоо каражаттарынын жазганына караганда Токтоочеков Кыргызстандагы казак диаспорасынын жетектеп келген. Эске салсак, 14 апрелде УКМК маалыматка чыккынчылык кылган деп эки адамды кармаган. Алардын бири саясий серепчи Марат Казакбаев экени айтылган болчу. Комитеттен эске салышкандай, мыйзамга ылайык мамлекетке чыккынчылык кылгандардын күнөөсү далилденсе 10 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Мало ему дали. Лет 50 нужно давать. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбыздан жана социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан көрө аласыздар. Дарегибиз Бизон KGZ кийинки чыгарылыштан амандашканга чейин.